Борбор каалабызынын Ак Ордо жаңы конушундагы боз үйдө атайын ушул жердин тургундарына майрамдык шаан шөкөт үчүн тигилген. Адегенде Ак Ордо айылынын башчысы Байсалбек Бапылгулов калкын куттуктоо менен жаңы конуштагы үй куруу иштеринде көрсөткөн көмөктөрү үчүн алдыңкы куруучуларга мактоо баракчаларын ыйгарды. Улар аралык ынтымакты бекитүүгө кошкон салым үчүн сыйланат. Кыргыздар кылымдар бою майрамдаган Ноорузун таржымалын мыкты билген депутат калк алдында бул майрам Персиядан келбейли, элибизде 1,5 миң жыл илгери пайда болгонун айтты. Норуз майрамы мусулманчылык пайда болгонго чейин 1,5 миң жыл мурда эле пайда болгон. 1,5 миң жыл мурда. Эл өкүлүнүн айтымында нарктуу кыргыз калкы жаңы жылдагы эң ыйык каалоолору катары биринчи жолу Ноорузда чыйыр салып үрөнсө берди, жараткандан элге ырыскы тилөө менен жаратылышты да эске алышты экен. Будайды сепкенде дагы жөн сеппейт кыргыздар. Биринчисин курт кумурскага деп себет, экинчисин мал жанга деп себет, үчүнчүсүн анан эл журтка дейт да. Көрдүңүздөрбү кыргыздын акылмандыгын? Майрамдын тажымалына кенен токтолгон депутат айылдагы 10 баланы төрөп тарбиялаган 4 баатириниге 10 миң сомдон майрамдык белегин ыйгарды. Иманалиева Сагынбүбү эжебиз. Мына көп баланын энелик, 10 баланы чоңойтуп өстүрүп асырап, эрежа жеткирген эне. Мына ушул энеден таалим алгыла, тарбия алгыла. Жаштар келечек силердики. Силер да Кудай буйрса ушул энедей болуңуздар. Эл өкүлүнүн мындай камкордугуна кубанган баатиринелер толкунданып ыраазычылыктарын билдиришти. Берген 10 миң сому, 10 миң доллардай эле сезилип атат мисалы үчүн бизге. Балдарыбызга жетпеген заманда. Чоң рахмат, ыраазычылыгыбызды билдиребиз Бейшен Абдыразаковичке апалардын атынан. Ак Ордо жашаган 1,5 миңден ашык калкка депутат буга чейин да жардам берген. Бул жол маселесин полный чечип берди. Бул азыркы тапта 70% таш төгүлгөн. Майрамдык маанайдагы музыка жаңырыгы менен эл алдындагы таланттардын шаңдуу ыры айылды кубанычка бөлөп жаңырып турду. Калия Карыбекова, Насырдын Абдуллаев, ЛТР жаңылыктары.